Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад коллежи, табигый техникалык бөлүмү, энергетика жана физика ПЦКсынын окутуучусу Бакирова Эльмира Базарбаевна, бухгалтердик эсеп жана салык салуу адистиктеринин 9 база студенттерине физика сабагынан өтүлүүчү практикалык сабактын темасы. Жарыктын жаратылышы, жарык булактары. Сабактын максаты. Жарыктын жаратылышы жөнүндө илимпоздордун ар түрдүү ойлорун талдайсыңар. Жарык булактарын билесиңер. Жарык электромагниттик толкун экенине түшүнөсүңөр. Баалоо критерийлери. Жарыктын жаратылышы жөнүндө илимпоздордун ойлорун талдай алсаңар. Жарык булактарын билсеңер. Жарык электромагниттик толкун экенине түшүнсөңөр. Формуланы колдонуп, маселе иштей алсаңар, баалоо критерийлери менен бааланасыңар. Суроолор. Өтүлгөн темалар боюнча төмөндөгүдөй суроолорго жооп беребиз. Электр жана магниттик талаалардын өз ара байланышы. Электромагниттик толкун деп эмнени айтабыз? Кандай оптикалык нурдануулар инфракызыл, ультракызгылт көк деп аталат? Электромагниттик толкундардын булагы. Жарыктын жаратылышы жөнүндө илимпоздор ар кандай ойлорду айтып келишкен. Мисалы, Исаак Ньютон, англис физиги 1675-жылы жарык жөнүндөгү теориясын сунуш кылган. Ал теория боюнча жарык жаркырак телолордон учуп чыккан жана көзгө көрүү сезимин пайда кылган тез кыймылдагы эң кичине бөлүкчөлөрдүн корпускулалардын агымы болуп эсептелет деп айткан. Роберт Гук, англис илимпозу, жарыктын толкундук жаратылышта экендиги жөнүндөгү гипотезасын айткан. Ал эми Генрих Герц болсо, немец физиги, электромагниттик толкундардын таралуу ылдамдыгы жарык ылдамдыгына барабар экендигин аныктаган. Эми жарык булактары деп эмнени айтабыз? Айланабыз жарык же караңгы экендигине карабай, мүмкүн болгон жана курчап турган айлана чөйрөсүнө жарык чыгарууга жөндөмдүү болгон нерселер, телолор жарык булактары деп аталат. Жарык булактары төмөндөгүдөй болуп бөлүнөт. Табигый жарык булактары жана жасалма жарык булактары болуп. Төмөндөгү сүрөттө көрүнүп тургандай мисалдарда карасак, табигый жарык булактарына күн, ай, жылдыздар, чагылган жана кээ бир курт кумурскалар булар өзүнөн жарык чыгаруучулар болуп эсептелинет. Ал эми жасалма жарык булактарына лампа, шам, чырак, фонарик жана башка ушул сыяктуу мисалдарды келтирсек болот экен. Жарык булагын мүнөздөй үчүн жарык күчү деген чоңдук киргизилет. Жарык күчү жарык агымынын нерселик бурчка болгон катышына барабар. Ал эми жарык агымы болсо нерселик бурч менен жарык күчүнүн көбөйтүндүсүнө барабар. Жарык агымын фи чоңдугу менен белгилейбиз, жарык күчүн ж чоңдугу менен белгилейбиз, нерселик бурчту омега чоңдугу менен белгилейбиз. Бирдиктери. Жарык күчүнүн бирдиги 1 свечага барабар, нерселик бурчтун бирдиги 1 стерадиан, жарык агымынын бирдиги 1 люмен. Жарыктаныш. Жарык агымынын ал түшүп жаткан бетке болгон катышы менен өлчөнүүчү чоңдук жарыктаныш деп аталат. Жарыктанышты E чоңдугу менен белгилейбиз.
жарыктаныш жарык агымынын жарык түшүүчү бетке болгон катышына барабар. Бирдиги жарыктаныштын бирдиги 1 люкс. 1 люкс бул эмнеге барабар? 1 люмендин 1 метр квадратка болгон катышына барабар. Жарыктануу нурдануусу жыштыгы 7,5 көбөйтүү 10-дун 14 даражасы герц болгон термелүүлөр кызгылт көк термелүүлөр болот. Ал эми жыштыгы 4 көбөйтүү 10-дун 14 даражасы герц болгон термелүүлөр кызыл түстү сездирет. Жарыктын вакуумдагы ылдамдыгы С барабар 3 көбөйтүү 10-дун 8 даражасы метр секундага барабар. Толкун узундукту лямбда менен белгилейбиз, ал төмөнкү формулага барабар. Келгиле эми ой жүгүртөлү. Төмөндөгүлөргө жооп берели. Мындан эгерде туура жооп берсек, анда ошол жооптордун баарын чогултсак, жогоруда биз өткөн физикалык чоңдуктун бир чоңдуктун аталышы келип чыгат. Биринчи, магниттик индукция кандай чоңдук менен белгиленет? Демек, В менен белгиленет, анда Жсы туура болот. Бирдиги кандай? Бирдиги 1 Тесла, анда Асы туура. Магниттик агым кандай чоңдук менен белгиленет? Фи. Демек, кайсынысы туура? Р жообу туура. Бирдиги Вебер, туура. Магниттик өткөрүмдүүлүк кайсы чоңдук менен белгиленет? Мю, Ксы туура. Электр кыймылдаткыч күч кандай чоңдук менен белгиленет? Эпсилон, Тсы туура. Бирдиги вольт, Асы туура. Индуктивдүүлүк кандай чоңдук менен белгиленет? Л, Н туура. Бирдиги Генри, Ысы туура. Кубаттуулук кандай чоңдук менен белгиленет? П, Ш туура. Ошондо бардык тамгаларды чогултсак, жарыктаныш деген физикалык чоңдук келип чыгат. Эми жогорудагы формулаларды пайдаланып маселелер иштейбиз. Биринчи тапшырма. Биринчи тапшырманын биринчиси. Нерселик бурчтун ичинде 240 люмен жарык агымы түзүлгөн болсо, 0,6 стерадиан болгон нерселик бурчтун чокусунда жаткан точкалуу булактын жарык күчүн аныктагыла. Эмне берилген? Жарык агымы берилген, нерселик бурч берилген, жарык күчүн аныктайт экенбиз. Экинчи, узундугу 300 метр болгон радио толкундарды нурдантуучу ачык термелүү контурунун термелүү мезгили кандай? Толкундун узундугу берилген, термелүү мезгилин аныктайбыз. Экинчи тапшырма. 32.500 метр квадрат шаар аянтын бир калыпта жарыктандыруу керек. Аянттын жарыктанышы 4 люкска барабар болсун үчүн электр светильниктери кандай жарык агымын түзүүгө тийиш? Эмне берилген? Аянт берилген, жарыктаныш берилген, жарык агымын табабыз. Кийинки маселе. Радиостанцияда 75 миллигерц жыштыкта радио берүү болуп жатса, толкун узундугун тап. Демек, жыштыгы берилиптир, толкун узундугун табабыз. Үчүнчү тапшырма. Логикалык ой жүгүртүүгө берилген тапшырма. Демек, муну бардыгыбыз ойлонуп чыгарабыз. Эгер театрда колоннанын артында турсаңар, анда артист көрүнбөйт, бирок үнү угула берет. Эмне үчүн дейт? Экинчи суроо. Кандай дубалдын артындагыларды көрүүгө болот? Үчүнчү суроо. Эмне үчүн сууга түшүрүлгөн манжалар кыска болуп көрүнөт? Төртүнчү суроо. Курсагың ачып кетип, нанды айранга туурап жесең эмне болот дейт. Мына ушундай жаңы теманы талкуулап, маалыматтарды алып, биз төмөндөгүдөй жыйынтыктоого келебиз. Ал үчүн төмөндөгүдөй суроолорго жооп беребиз. Биринчи, жарык булактары жана анын бөлүнүшү. Экинчи, жарык күчү жана анын формуласы бирдиги. Үчүнчү, жарыктаныш деп эмнени айтабыз? Төртүнчү,
формуласы жана бирдиги. 5. Жарыктын вакуумдагы таралуу ылдамдыгы канча? Үйгө берилүүчү тапшырма. Окуу китебинде параграф 31-ди окуйбуз. Жарык булактарына кластер түзөбүз. Сабак ушуну менен аякталды. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.